Кайсы китеп дүйнө жүзүнө кеңири тараган жана эң көп басылып чыккан? Сен аны билесиңби? Көп окулган, дүйнө жүзүнө кеңири жайылган 10 китептин жыйнактарын чогулта келгенде да, алар биринчиликке чыга албайт. Эң көп окулуп, эң көп которулган бул кайсы китеп? Ал Библия. Сен таң калып турасыңбы? Библия өзгөчө китеп. Бул китептин пайда болушу өзгөчө болгондой эле, анын маани мазмуну да өзгөчө. Библия ыйык жазуу жана Кудайдын сөзү деп аталат. Бул жөн эле китеп эмес, бирок китептин ичинде китеп кананы түзөт. Ыйык жазуу 1600 жылдын аралыгында жазылган, 66 түрдүү китептен турат. Аларды 40 автор дүйнөнүн ар кайсы континентинде жазган. Алардын билим деңгээли жана коомдогу орду да ар түрдүү болгон. Ыйык жазуунун бирден бир өзгөчөлүгү узак убакыттын аралыгында түрдүү адамдар тарабынан жазылса да, бул китепте эч бир ката, карама-каршылык, так эмес маалыматтар жок. Тарыхчылар, археологдор, географтар баардыгы ыйык жазууну катасы жок китеп деп таанышкан. Эмне үчүн? Анткени Библия өзү тууралуу мындай дейт. Тиметейдин 2 катында 3 бөлүм 16 аятында ыйык жазуунун баардыгы ыйык рухтун жетеги менен жазылган. Кудай өзү ыйык китептин авторлорун ыйык рухка шыктандырып, өзүнүн сөзүн жаздырткан. Демек, Библиянын автору адам эмес, Кудай өзү. Ошондой эле ыйык жазуу Петрдин 2 катын 1 бөлүм 21 аятты баса белгилейт. Себеби пайгамбарчылык эч качан адамдын каалоосу менен айтылган эмес. Аны Кудайдын ыйык адамдары ыйык рухтун жетеги менен айтышкан. Бул китептин авторлору ыйык рухтун жетегинде болгон жана Кудай алар аркылуу өз сөзүн айткан. Ыйык жазуунун эң башкы каарманы Иса Машаяк. Иса өзү жөнүндө мындай деген. Жакан 5 бөлүм 39 аят. Силер ыйык жазууну изилдеп жатасыңар. Ыйык жазуу болсо мен жөнүндө күбөлөндүрөт. Библияда башталыш китебинен Аян китебине чейин ыйык жазуу Иса Машаяк жөнүндө күбөлөндүрөт. Көпчүлүк адамдар ыйык жазуунун аныктыгынан шектенишип, Библия ушунча көп көчүрүлүп жазылгандыктан анын түп нускасы жоголуп кеткен дешет. Иса Теңир Матай жазган жакшы кабар 24 бөлүм 35 аятта мындай дейт. Асман менен жер жок болуп кетет, менин сөздөрүм болсо жок болбойт. Анын сөзү жок болбойт. Жана адамдардын арасында муундан муунга өтөт деп сөз берген. Кудуреттүү Кудай адамдарга өзүнүн сөзүн берген болсо, анда ал өз сөзүнүн бурмаланышына жол бербейт. Көптөгөн адамдар бүгүнкү күндө ыйык жазууну түшүнбөйбүз деп айтышат. Бирок аны түшүнүү үчүн ишеним керек экенин билишпейт. Еврейлерге жазылган катта 11 бөлүм 6 аятта Кудайга ишенимсиз жагууга мүмкүн эмес. Кудайга келген адам анын бар экендигине, аны издегендерге ал тиешелүүсүн берерине ишениши керек деп жазылып турат. Качан сен күнөөлөрүң үчүн кечирим сурап, жакшы кабарга ишенсең, Иса Машаяк сенин күнөөлөрүң үчүн өлүп, акталышың үчүн тирилгенине ишенсең, Иса Теңир сага өзүнүн сөзүн туура түшүнүүгө жардам берет.